Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар. Жерди күз айда бассаң 100 айда деген кыргыздын сөзү бар. Бүгүнкү темабыз ушул багытта болмокчу. Биздин азыр бошогон талаалардын бардыгын тең жазгы мезгилде айда турган эгиндерибиздин камын азыр көрүшүбүз керек. Эң негизгиси топурактагы кандай азык зат өсүмдүккө жетпейт, ошолордун бардыгын анализге берип, мына ошол анализдин жыйынтыгы боюнча биз минералдык жерсемдикичтерди топуракка толукташыбыз керек. Эгерде минералдык жерсемдикичтер болбосо, бул органикалык же болбосо кыкыптар менен ошол канчалык деңгээлде бериш керек экенин ошол топурактын анализи чыккан мезгилде бизге белгилүү болот. Жазында эмне үчүн биз жерлерди айдабашыбыз керек? Анткени жаз мезгилинде жерлерди айдаганда нымдуулуктун 30–40% кетип калат. Андан сырткары ошо топурактардын бардыгы тең катып калат дагы. Жаз мезгилинде сепкен үрөндөрдүн баары айрым жерлерде үстүндө калат дагы, толугу менен өнүп чыгышына тоскоол болот. Мына ошондуктан жерди биз кандай өсүмдүктү айдап эле, ошолордун баарын мына күзүндө айдай турган болуп калсак, жазында эккен эгинибиз нымды да сакталуу болот. Андан сырткары ошол өсүмдүктөрдүн тамырларындагы чиритип, ар кандай калдыктардын бардыгы тең эмки өсүп аткан өсүмдүккө азык болуп берет. Мына ошондуктан жердин бардыгын тең күзүндө айдаңыздар. Жазында колдон келсе жазгы айдай турган жерлер өтө эле аз болуш керек. Эгерде жазында айдай турган болуп калсаңыздар дагы ошол маалына карап, ошо топурактын бышканына карап айдаңыздар.